Таңерте атын токуп қызметіне даярданып жатқан Азамат Тентимеш уулу Нарын электр тармактар ишканасынын Карагужур өрөөнүндөгү электр эпкери. Анын бара турчу иш орду тоо арасында болгондуктан ат менен барганга туура келет. Үй ээси эшикте атын токуп, ишке камданып жаткан маалда жубайы анын бир күнгө жете турчу азыгын камдаганга киришет. Алар жашап иштеген аймак деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте тургандыктан күнүмдүк жеген азыгынын басымдуу бөлүгү кайнатылган эт. Дайыма эле Азамат жумушта кезде өзүбүз элебиз балдарыбыз менен. Балдарым чоңоюп азыр. Балдар кичирээк кезде жардамга киши алчубуз. Азыр болсо дайыма өзүбүз эле жасайбыз. Бир сутка жумушту. Азамат келечекти мал чарбачылык, үйдүн түшүү өзүбүз аткарабыз дайыма. Ооба, даяр. Жакшы өтүп кел, жумушуң жакшы барып кел. Бизден камсанаба, биз өзүбүз жасап турабыз. Мен жумушка кеттим, сен болсо мал салыңды өзүң тейлеп, оокатыңды кыла бер балдарың менен. Жакшы барып келби. Баш жакшы тургула. ...24 сааттык нөөмөткө камданып келген Азаматтын иши көмөк жордонду ага чейин турган кесиптешинен өткөзүп алуу менен башталат. 10 киловольт тарамдарда эч кандай өзгөрүү жок. Бул өз орунда тең эчтеке көргөзгөн жок. Самканя жок, өчкөн тарамдар жок. Бардыгы өз калыбында иштеп атат, бардыгы өз калыбында иштеп атат. Андан соң аймактагы айылдарга үзгүлтүксүз электр энергия жеткирүүгө карата бир күндүк кызматка киришет. Анда ал күнү бою жогорку чыңалуудагы көмөк жордондон карыш жылбай, түзүлгөн кырдаалга жараша аракетин көрүп, көмөк жордондун тынымсыз иштеп туруусуна көз салып турат. Жаан чачын болсо, шамал болсо, ошондой учурларда фидерлер өчкөндөр кездешет. Анда бизде тиги жерде аварийный сигнал бар атайын, тиги отурган жерибизде. Ош жерден аварийный сигнал чыкканда эмне болду деп бияка крунга келебиз, келип бир сыйра карап чыгабыз, кайсыл фидер өчтү, эмнеден өчтү, кайсы зашта иштеп, кайсы эмнеден өчтү, ошолордун баарын карап, болгон бүт тактап алып, аныктап алып туруп, андан кийин Нарын диспетчерине билдиребиз. Жумуштан тышкары бош убактында өзүм атка кызыгам, ат оюндарына. Азамат көмөк жордондо бир күн бою кызматта тургандан соң 2 күндүк эс алууга чыгат. Анда ал бош убактысын саяпкерлик менен өткөзөт экен. Тагыраагы короосунда көкбөрүгө түшчү аттардан тарта таза кандуу сай күлүктөр багылат. Бир күн смен учурумда сменимди өтөп келип, андан кийин үйдөгү чарбачылык менен алектенип, ошол бош убакытты текке кетирбей, ат менен алектенип, эч кандай экөөнүн бири-бирисине зыяны жок. Экөө бир убакта чогуу алып жүрө беребиз. Өзүм смендеги күндөрү балдарыма табыштап кетем, ошо балдарымды үйрөтүп атам. Ошолор аттарды ошолор карап турушат бир күндүк убактымды. Бас сразу. Бас. Аркалаган кесиби энергетик болсо да саяпкерлик өнөрдү кошо ала жүргөн Азамат ат таптап эле тим болбостон ал жашаган Чакан айылдын Көкбөрү командасынын капитаны. Мындалам командасындагы балдары маал менен чогултуп, машыкканча Көкбөрү ойноп турушат. Мындай аракеттер менен тоо коюнунда бул команда облустук, райондук оюндарда бир катар ийгиликтерди жаратып, алдыңкы командалардын катарын толуктап келишет. Эсенбек Сталбек уулу, Шамен Болотбеков, жаңылыктар, Нарын району.